Урматтуу айымдар, бүгүн мастер-класс ушул сумкага арналат. Мен бүгүн курак сумкага көңүл бурайын деп, өзүмдүн кийип жүргөн, мурунураак кийген, мурунураак жасаган, ошо бир 3-4 жыл мурун мен жаңы пальтолорду курап баштаганда, ушул пальтону бир аз шаблонун кичирээк кылып алып, андан кийин кийиси жакшы кирбей калды. Анткени пальто кичирейип кетет деп мен коркконмун. Ошондо кийисти киргизгенден токтоткон. Анан кийип жүрдүм. Бирок баягы убакыт өткөн сайын улам мага пальто жакпай бараткандан кийин мен аны илип койгом. Шифонерди илинип турду. Анан ошол ойлодум да, эми жөн эле илинип турганча мен муну бир башка нерсени жасайын деп, анан курак кылдым. Бул пальтонун толук болгон кийисинен ушинтип мен курап, анан ушундай сумка жасадым. Келиңиздер, мастер-класска көңүл бурайлы. Урматтуу айымдар, мен өзүмдүн пальтоомду ушундай курак кылып кесип алдым. 4 буштуктан 13 4 буштук кылдым дагы. Мына шаблонду көрүп атасыздарбы? Бул шаблон дайындап алабыз. 25 сантиметр бир жагы, 25 сантиметр бир жагы, 25 сантиметр, ошо менен 4 буштуктар болот. Эми ушинтип мына схемасын мен сиздерге көргөздүм. Ушул схема менен мен азыр кошомун кийистерди. Куракты курайм да, отуруп алып эми кура беребиз. Колго тиктим. Машинага тигем десеңер, машинага тигсеңер болот. Мен колго эле тигип койдум, анткени анан кийин кийиз киргенде көрүнбөй деле калат. Мынакей абдан чоң, көзгө өтмөй чоң көрүндү, бирок анан кийин илегенден кийин, кийиз киргенден кийин абдан сонун болуп калды. Сумканын ручкаларын дагы сразу бычып алдым. Бротулу бычып алдым. Мына көрүңүздөрбү? 50 сантиметр, 10 сантиметр. Узундугу 50, эни 10 сантиметр. Тоголоктоп бул эмени ручкаларын, кармагычтарын тигип койдум. Дайындап, сумка да кошулду, дайын болуп калды, ручкалары да дайын болуп калды. Эми ошонун баардыгын азыр мен кошуп, тигип, көрүңүздөрбү, үстү жакта 4 буштуктарга, сумканын оозу жагында мен тигип салдым. Ручкаларды ошо ичине тиктим дагы. Эми мынакей оодарып алып, биринчи суладым, анан кийин самындадым, анан оодарып, сумкаларды, эми бул 4 буштуктарды бири-бирине азыр киргизип атам. Тигилген жери аябай жакшынакай болуп кирип, жиптери да көрүнбөй калды да, жиби менен кошо кирип кетти. Эми болду, 1 саат, 2 саат ушинтип улам ызык сууга салып, мындай трубочка болсо трубочкага ороп, кайра чыгарып, кайра самындап, кайра ушинтип ороп, столдун үстүнө нары тоголоктотуп, бери тоголоктотуп, эки жагын тең кылыш керек. Бир жагын тоголоктогондон кийин, элегенден кайра оодарып, сумканы башка жагын дагы тоголоктош керек. Кырынан дагы тоголоктоп, эки жагынан, сол оң жагынан, ручкаларын дагы эчтемкесин аябаш керек да. Анан ооз жагын өтө көңүл буруш керек, ооз жагына, анан ручкаларына. Ошол жакты мындай кичирейткенге аракет кылыш керек да. Түп жагы мындай кененирээк болуп, ооз жагы бирке тартылыш керек. Эми стиральный машинеге салып, ызык сууга салып, улам чыгарып киргизиш керек. Мынакей мен стиральный машинеге салдым. Кирди, көрүңүздөрбү? Жүндөрү да апак жүнү сыртка чыгып кетти. Ошон үчүн мен эмне кылдым? Мен газ алдым, газ баллонду алдым, кичинекей баллончикти алып туруп, анан бүт чыгып калган жүндөрүн баарын куйкалап салдым. Лезвие менен бир сыйра кырдым. Деги мындай мага жаккан жок. Вискозасы өтө кирип кетти. Ак жүн бетине чыгып, сумканын өңү башкача болуп калды. Мен мочалканы кийип, мочалка менен аябай сүрүп,
тигилиштери да кирди, бул күйүк жүндөрү дагы кетти. Ушинтип аябай катуураак сүртүп, сумканы сүрүп отуруп вискозасына чейин жеткирдим. Вискозанын өңү чыкты бир жакка. Ак жүндөр өзү чыгып атты, анан күйүп калгандары дагы эметти да, түшүп калды, жуулуп калды да. Мен коркуп койдум. Негизи жакшы эле куйкаласам болмок экен. Өңү өчүп башкача болуп калабы, анан күйүк мындай көрүнүп калабы деп ошо кейди элем, бирок күйгөн жүндөрүм баардыгы жуулуп тазаланды да. Мен муну ушинтип сүрүп бүткөндөн кийин ызык сууга салып, уксуска чылап туруп, дагы стиральный машинеге салып салдым дагы. Сумка ал жактан жашнакай болуп чыкты. Бирок мен ызык сууга бир 6 саатка чыладым. 6 саат эле мындай эле таштап койдум, жакшы кирсин деп. Анан 6 сааттан кийин суусу муздагандан кийин кайра чайкап, кайра ызык сууга салып, анан ошо ызык кезинде стиральный машинеге сыгып эле, стиральный машинеге салдым дагы. Анан дагы бир сыра стиральный машинеден эметтим, 60 градуска киргизип, отжим кылып, сумка бүтүп калды. Жашнакай болуп кургаттым. Ичине полотенцаларды ороп, формасын келиштирип туруп, сүрүп ным кезинде анан кургаттым. Кургагандан кийин эмне кылыш керек? Сумканын оозун бекитиш керек. Ошон үчүн мен кнопкаларды тиктим. Кнопкаларын тигип, магнитный кнопкалар бар болчу, ошолорду тегип туруп, анан сумка калың болгондон кийин магнитный кнопкалар жакшы кармабагандан кийин мен клей момент менен дагы клейлеп салдым. Анан ошо илгичине өзүнчө башкача бир брошка өңү келишти. Ошо үйдө брошка бар болчу, ошону тагып койдум. Сумка мындай коозураак болсун деп. Ойлогом бирке топчулар менен коздосомбу деп, анан баарын эле окшош кыла бербейин деп. Сиздер болсо сумканы мончок менен же чачык менен коздоп койсоңуздар болот. Урматтуу айымдар, сумканын кармагычы да аябай жакшы, бекем кирди. Өзү дагы ар бир 4 бурчтуктары дагы экиси кирди. Сумка өзү чоң болчу, аябай. Мен бычканда мен ойлогом бул кирбей калабы деп корктум элем, жок. Жашнакай болуп кирип калды. Урматтуу айымдар, бул мастер-класс жакса бөлүшкүлө, лайк баскыла, комментарий жазгыла, мага подписка кылгыла, колдогула мен каналымды. Ушул анан бул мастер-класста берилген өзүнчө менин ушу болгон билимимди колдонуңуздар, урматтуу айымдар. Кээде биз иштегенде көп калдыктар калып калат, курак болуп. Ар кандай өңдөө курактар калып калат. Анан кийин бул кирбей калат, кандай болот деп ойлонуп, кээ бир кезде ушу көп нерсени ойлойсуң да, анан тигип алып эле анан аябай катуу сүрүп, катуу киргизсе, кийиздеген аябай ушуну жакшы көрөт да, мындай катуу ургулап столго айландырып, колуңар менен стиральный машинеге андай трубаларды колдонуп, ар кандай жыгачтарды, темирлерди колдонуп, анан кийизди аябай бекем кылып киргизсе болот да. Анан бышырыш керек, негизи кийизди бышырыш керек. Муну мен ызык сууга аябай чылап, кээде мен кайнатамын, казанга салып, кастрюльдарга салып туруп кайнатам. Боёгон күнү абдан кайнатамын. Анан бул сумканы мен боёгон жокмун. Ушундай эле өң болсун деп, анан көрүнүшү аябай жакшы болду. Курак сумка менен, урматтуу айымдар, колдонуңуздар, тигиңиздер. Будан кичирээк, көлөмүн кичирээк кылсаңыздар да болот, өңдөрүн да башка кылсаңыздар болот. Анан болбой калган, бузуп алдым деген бир буюмдар болсо, ушинтип сумка жасаңыздар. Аябай кооз дагы сулуу да болот. Эмки мастер-класска чейин, урматтуу айымдар, мынакей сумка бүтүп калды.